Эң биринчи бактылуу үй бүлө болуш үчүн эң биринчи ушул аял тандаганда жана ошондой эле күйөө тандаганда башталат эмеспи? Ошондуктан ушул күйөө тандаганда, аял тандаганда ушул 7 нерсеге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Бул эми үйлөнөмүн жана турмушка чыгам дегендер үчүн. Эң биринчиси сөз ислам дининде мусулман болгондуктан эң биринчиси анын динине көңүл бурулуш керек. Турмушка чыккан болсо жигит мусулман болуш керек, аял алган болсо мусулман аял болуш керек. Экинчиси анын адеп ахлагы жакшы болуш керек. Эң биринчиси ислам дини, андан кийинкиси анын жүрүм туруму, адеп ахлагы. Пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, эгерде силерге кызыңардын колун сурап, анын дини жана экинчи маселеси анын адеп ахлагы жакшы болгон болсо, ошол кызыңарды турмушка бергиле деген хадис бар. Үчүнчүсү кудуреттүү. Ошол үй бүлөнү бага алганга, карай алганга, зарыл болгон үй бүлөгө зарыл болгон нерсени камдай ала турган эркек болуш керек. Бул аялга дагы айтыла турган нерсе, ошол үй бүлө болуп, аял болуп жашаганга кудурети жете турган аял болуш керек. Төртүнчүсү ошол аялдын дагы, эркектин дагы намустуулугуна көңүл бурула турган нерсе. Бүгүнкү күндө өзгөчө зарыл болгон нерселердин бири. Ошол үйлөнө турган кыз намусуна бекем, өзүнө сактаган, коргогон, Кудайдан корккон кыз болуш керек. Ошондой эле жигит дагы намустуу жигит болуш керек. Төртүнчү нерсе ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруш керек. Бешинчиси ушул үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийинки ушул үй бүлөнү туруктуу болушуна же болбосо ынтымакта жашап калганга таасир бере турган негизги айыптар болбош керек. Ошол үйлөнгөндөн кийин аял ыраазы болбой, күйөө ыраазы болбой, ажырашып кетпей турган деңгээлдеги айыптардан алыс болуш керек. Алтынчысы аль-кафаа дейт. Ошол аял дагы, эркек дагы ошол жолдошуна, аялына, күйөөсүнө теңирээк, жакыныраак болгондугу жакшыраак. Өтө алыс болуп кеткен болсо, ошол бири-бирини түшүнө албастан үйдө ынтымак, келишип жашаганга мүмкүнчүлүк болбой кыйналышат. Ошондуктан экөөнүн бири-бирине болгон татыктуулугу эркектики бир аз жогорураак болгондугу негизги жакшыраак болот. Дин илими жагынан, байлык жагынан дагы аялга караганда бир аз жогорураак болгону жакшыраак негизи. Эми кээде андай болбой калат, ошондой болсо дагы негизги нерселердин бири бул. Алтынчысы бул. Жетинчиси ушул аял дагы, күйөө дагы ушул үй бүлө туруктуу жашаганга ыңгайлуу адамдар болуш керек. Кээ бирки адамдар бар, аны менен жашаганга мүмкүнчүлүк жок да. Мындай бүгүнкү күндө мындай жалпак тил менен айтканда тикенек сыяктуу адамдар дагы бар да. Эгерде ошондой аялга же ошондой күйөөгө турмушка чыгып алган болсо, ал өмүр бою кыйынчылыкта жашап, же болбосо ошол жашоонун аягына үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин узабастан эле ажырашып, эки тарапка кеткендер болуп жатат. Эмнеге дегенде, ошол бала жөнүндө жакшы суралган эмес, ошол кыз жөнүндө жакшы суралган эмес. Анын табияты жөнүндө, анын мамилеси, анын адеп ахлагы, жүрүм туруму, ушул аялына болгон мамилеси, күйөөсүнө болгон мамилесине жакшы изилдеп, тууган уруктан, жандагы коло кошунадан сурабастан эле дароо үйлөнгөндүктөн ушул үй бүлө туруктуу болбой калгандын себептеринен бири. Ошондуктан ушул 7 нерсеге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Кайталап коеюн. Биринчиси мусулман болгондугу, экинчиси анын адеп ахлагы жакшы болгондугу, үчүнчүсү кудурети жеткен болуш керек, үйлөнгөнгө ушул бала аял болгонго кудурет жете турган, төртүнчүсү анын намустуулугу, бешинчиси жанагы үй бүлөнү туруктусуз кылып кое турган айыптардан, кемчиликтерден алыс болгондугу, алтынчысы ушул татыктуу кыз дагы, эркек дагы татыктуу болуш керек, жетинчиси жакшы жашаганга белгилүү адам болуш керек. Ошол адамдын жүрүм туруму,
жакшы мамиле кыла турган, ушул жактарына карап, андан кийин турмушка чыгыш керек, андан кийин үйлөнүш керек. Алла таалам биздин жаштарыбызды бири-бирине ошол күйөөгө чыкканда, турмушка чыкканда, үйлөнгөндө ушул жети нерсеге өзгөчө көңүл буруп, жаштарыбыз көп турмушка чыксын, ошондой эле жаштарыбыз көп үйлөнсүн деп айтат элек.